Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalının katалуучулары. 3 октябрь 2022 жыл Жалал Абад обласы Созақ районуна караштуу жерге тал айылына келдик. Бул жерде Ильяздын атын сиздерге мурунку чыгарыштарда көрсөттүк эле. Бул ат эме сатылды деп калды эле. Азыр эми ошол чоо жайын сиздерге айтып, угуп, өзүнөн маалымат алып беребиз. Андыктан биз менен чоо болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ильяс, кандай, ден соолуктар жакшы? Жакшы кеткен, өзүңүз. Жакшы, рахмат. Бүгүн дагы улак болгон экен, мен жетишпей калдым улаккачы. Сиз чакырдык эле, бир-эки киргизген гош атып коелу деп. Улак бүтүп калды бүгүн эртелечи. Анан кийин өзүм деле кыйнат улак чаппайбы деп бир текшерип салып көрөлү деп салып көрдүм. Жакшы кирип чыгышычы. Кирип чыккандар жакшы эле болуп атабы? Жакшы. Бир аз болсо да видеолорун тартып алдыңбы? Жок, сизди келете муну улагында тартпадым эле. Мурунку улактарына бир-эки кирген жерлер бар. Тарттым эле. Демек ошол видеолорду кошуп коебуз. Кетебиз анда, көрсөтөбүз. Сага саттым эле. Ошондон айтчы, саттым деп калдың эле. Бир сакал киши алып туруп пулум жетпей атат, бир жумадан бери күттүрүп акчасы жетпей атат. Андан башка сурагандар да болду. Башкаларга баардыгына андан мурун сурагандар болду эле, баардыгына сатылды, отказ бердим эле. Анан эми ал киши акчасы жетпей атабы, туруп деп атат, эми кайтадан сизди чакырып кайтадан көбү чалды эле, сатылып кетти деп айтып койдум эле. Эми кайра сурагандар болсо, эми ошолорго сатат экенбиз да демек, Эми кайрадан дагы чыгарайлы деп кайта сизди чакырып кайтадан сатка койдум. Анын голостору эме кылгандары бар. Өгүн улакка киргизгем, ошодон кичине видеолор кылганмын. Ошол алам деп кармаган алуучунун сөздөрү бар, Ооба, бир-эки салып көрчү дегенден бир-эки салып видео жөнөткөм мага. Жакты болду деп баракан үзгөм. Ошо менче пул жетпей атат. Кайтадан эми бизге бир жума күттүк, анан болбоду деп кайтадан сатка коём. Yaşınız Köhan yaşını tüzümsüz. Köhan bugün pul düşmeydi. Ertele vahlı düşerdi. Bugün pul düşmeydi. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эми насиби буйругу кимге буйруп турган болсо, мына ушул атты көрсөңүздөр болот албетте. Анан өгүндө метрде сааж көбү эме болуп калды. Мито жерге коюп калсаңар депчи. Боюна, Бүгүн метрде сизде жок экен. Меники бир 60 өттүк менен 1.70 чыгат да боюмчу. Сен өзүң 1.70сиң, боюң азыр. Мындай көрүп койсо болот эми. Таза. Көз ченемен көрүп, өзүңүздөр чечим чыгарсаңыздар болот экен. Азыркы убакта ден соолуктары, жегендер кандай болуп жатат? Ден соолуктары жакшы. Бир-эки айландырып бастырып койбойлубу, Ошо бастырып, суутуп, аянда эме кылып атабыз. Ошо бастырсаңыз. Ондай улакай эзип эле салып атасың же? Бирөө аманаттан бузуп эме кылып коелу деп, суутуп кичинеден салып эме. Сатам деген үчүн кыйнап айтабыз. Көп кыйнап айтасың, Негизи барыштары, кириштери баары жакшы эле болуп атабы? Бүгүн салдым өзүм. Жакшы эме кылдым. Кирчес жакшы. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Демек сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөрдө эми чалып, байланышып, сүйлөшүп, дагы толук маалыматын алсаңыздар болот. Сиздерге кыскача маалыматын берип турабыз. Албетте өзүңүздөр жакшылап сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Негизи сындар аябай келишкен. Өтө жакшы аттардын бири. Азыр жашы кандай эле бунун? 3 жаш, бышты. 3 жашар, бышты. Дагы өсөт бул ат, сөөктөрүн бузуп өсө турган болсо, мындан да жуонорып өтө чоң аттардын бири болуш керек. Парада кандай болуп калды бул? Парада ошо мурункудай эле, атасы Европада эди, энеси Орловский. Атасы Европа аттардан, энеси Орловский парада дагы ушундай аргындаштырылып чыккан экен. Аттын сынында сөз жок. Но сол көзүн бир аз аяп жатат го, эмне болгон экен?
Бүгүнкү улакта болдубу? Бүгүнкү улакта кичине тийип калыптыр. Камчы тийип калган го дейм, Катты нерсе тийип калган, ошо башы тийип калды. Каттуу жаракат болбоду, Жок, Кудай кааласа бүгүн массаж алышып. Эч кандай коркунуч жок. Жок, андан коркунуч. Эми бунун баасы чечилип калган болсо? Баасы чечилип калган, эми аны деле айтпай эле кой элем. Ким эме болсо сурашат. Сүйлөшүүлөр болот, Болот. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер экранда номерлерге чалып байланышып, өзүңүздөр бардык маалыматтарын алып сүйлөшөт экенсиздер. Андыктан келиңиздер. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мөлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.